бар. Балдарга шеңбөөлөрүн каалайм. Особенно биринчи курстун кыздарына айтам. Биринчи курска көп келишет, айылдан көп келет деп. Ошолорду көп неме кылышат экен балдар. Böyle ne сыяктуу ошо элим эмне дейт, эликсат эмне дейт же ата энем укпасын, туугандарым укпасын деп эчтеке катып жүрбөңүздөр. Эркектерден ушундай отвращение болуп калдым. Жада калса каникулда үйдө жүргөндө байкемди, өзүмдүн атамды көргөндө билбейм, бир башкача чувство болуп турду. Же көрүндү, карап алардычы. Же аябай катуу коркуп калгандыктанбы, билбейм. Ушул жолу менен кеттик. Бул жака эмнеге баратабыз деп сураганда, бирөөнү күтүп атканбыз, ушул жака келмек, кайра кетебиз, туруп туралычы деди. Анан берки чоочун балдар кайсы жактан кошулду сени таанып? Мынакей могу остановка жака келип токтодук. Ушул жактан бирөөнү күтөбүз дешти. Анан күттүк, анан бирткеден кийин эле 2-3 машина келип токтоду дагы. Анан булар кимдер десек, ушу дос балдары болот экен. Ошентип эле балдар көбөйүп кетишти. Анан качан кетебиз дедик. Азыр кетебиз, мына азыр мына деп ушинтип убакыт созо беришти. Мен болсо санаттуу баланын үйүнөн эртең менен көрдүм. Эртең менен ошол жактан барат. Ооба. Сен билесиңби ага чейин эмне болуп ал жака барып? Ага чейин жок, эчтеке эсимде жок. Болгон соң бир бөлмөдө жатыптырбыз. Сол жагымды карасам, ошо деп өзүн тааныштырып аткан бала жатыптыр, сол жак капталында. Аябай башым айланып, жүрөгүм айланып кыйналдым дагы. Тура албай калдым ордумдан. Жанымдагысы издедим, ал каякта деп, десем ал кетип калган деп коюшту. Туруп эле качып жөнөдүм. Качып жөнөп трассага чыктым дагы. Такси менен үйгө келдим. Жуунуп тазаланып, эч кимге эчтеке айткан жокмун. Эч ким менен да сүйлөшкөн жокмун. Ошодон эле ичимде сыр болуп калса деген ой менен жата бердим да, корккон. Ата энем менен да сүйлөшкөн жокмун ошол убактарда. Аябай депрессия болуп. Сен өзүңдөн ошо зордукталган белгилерди кантип мындай биле алдың? Шунун ичи кан болуп калыптыр. Буттар могу сан жактарымдын кол кабасы кетпей жүрдү тыйпакка чейин. Эчимге көргүзгөн эмесмин, эчимге айткан эмесмин. Кантип күрөшүп, кантип жеңейин деп атасың эми нерсени? Кандай пландарың бар келечекте? Күрөшкөндө ушу ишти аягына чыксам дейм. Ошо балдар өз жазаларын алса дейм. Ошондо мен жеңилдеп калды дейм.